Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 1 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге жерінің аянты 1 гектар 72 сотық болған сатылуучу ушул мал сарай тууралуу маалымат бермекчимин. Жайгашкан жери өтө сонун жерде. Ош Алай трассасына ашып кетсе 300 метр гана чыгат. Менимче бул сатылуучу мал сарай көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Жери 1 гектар 72 сотық. Документи так, бардыгы жакшы. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Мына туғандар, бул жакта келип эле жашай турган 5 бөлмөлүү үйү. Бул жакта болсо узун турасы 56 га 10 болгон чоң мал сарайы дагы бар экен. Бардыгы жакшы, жери дагы тегиз, жайыты кеңири. Анан эң негизгиси тугандар, суу бар. Суу боюнча такыр маселе жаралбайт, ошону жакшылап айтып кой. Жерди каздырып, таза сууну чыгартып койгонмун деп эси мага маалымат берди. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө мал сарайдын алдына дагы келдим. Мына Ош Алай трассасы деле көрүнүп турат. Жакын эле, мындай айтканда. Ошол жери мага жакты, чоң трассага жакын. 1 гектар 72 сотық. Сиздерге границаларын түшүндүрөйүн. Мына жакта жарды көрүп атасыздарбы? Ошол жардан бери жака эсептелинет границасы. Бул жакта трансформатор турат. Ошол трансформатордагы мал сарайдын трансформатору атайын өзүм орнотконмун деп эси мага маалымат берди. Ошол трансформатордун бери жака карап граница эсептелинет. Трансформатордан бери жака тугандар, түшүндүңүздөр. Анан мына жакта столба турат. Жанында жар турат. Байкап атасыздарбы? Жарды көрүп атасыздарбы? Ошол жардан бери жака карап эсептейсиздер. Документинде ушул жерлер бар тугандар. 1 гектар 72 сотық. Элестетиңиздер. Документ боюнча маселе жаралбайт. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Анан тугандар, алмашуу жолдору дагы бар. Квартирага, жеңил автоунаага, же болбосо жер үйлөргө дагы алмашуу жолдору бар экен. Негизи азыр ушундай жери кене болгон сатылуучу мал сарай издегендер өтө көп. Мал менен иш кылгандар өтө көп билесиздер. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу мал сарайдын видеосун жибериңиздер, ссылкасын. Алар дагы кирип көрүшсүн тугандар. Негизи издегендер өтө көп. Анан плюс жактарын айтып коеюн тугандар. Трассага жакын. Мында айыл аралап, тоо аралап, ичкерге кирип отурбайсыздар. Трассадан эле оңго бурулуп 300 метр жүрсөңүздөр эле мына мал сарайга келип каласыздар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар тугандар, мына столбалар турат. Прожекторлор дагы орнотуп койгон, камера дагы бар. Анан суу бар тугандар. Мына трансформатордун жанында банда скважина кылып каздыртып коюптур. Таза суу чыгып турат. Так, мына караңыздар. Өйдө тарапта жайыты, бул жакта жайыты, жардан нар жакка өтсөңүздөр жайыты кең экен. Мына жакта жардын нар жагы уже жайыт кеңири, чөп боюнча маселе жаралбайт деп эси мага маалымат берди. Анан жери дагы тегиз тугандар, байкатасыздарбы? Мындай бир уклон, бир тоо эмес, мындай сонун жер экен. Бак кылып койсоңуздар деле болот. Же мал сарайды дагы чоңойтуп бул жака деле салып койсоңуздар болот. Карап көрөсүздөр, эми жөнтөңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Бул жак болсо очоктордун местасы. Бул жак мен жана айткан 5 бөлмөлүү үйү. Бышкан кирпич, айнек терезелер пластик, темир эшик орнотулган. Анан камералар бар экен тугандар, жакшылап эс калыңыздар. Бүт бардык условияларын кылып койгон деди. Эми мындай мал сарайды иштеткен өзүнчө бир адам керек. Ушул үйдө жашап, иштетип, андыктан колдон чыгарбаңыздар. Ушул даяр үйдө жашаганча Кудай буйруса мал чарбачылык бизнесин кыла бересиздер. Көрдүңүздөр, печкасы бар, тамак кылып, от жагып, үйдө жылытасыздар. Так, бул жагы болсо склад деди. Же болбосо кийин ремонт кылып, жандай кухня кылса дагы болот. Эми ал жагын карап көрөт деп эси мага маалымат берди тугандар. Бул жакта дагы бир отдельно печкасы бар. Каласаңыздар ал жакта, каласаңыздар бул жакта тамак кылып, үйдө жылыта бересиздер. Асты полу USB чыгач тугандар. Мына прожектор, камера, бүт бардыгы ушул жакта. Мына мен жана айткан трансформатору. Бул жакта жанагындай ары менен дагы иш кылат экен. Көрүп атасыздарбы сону? Кыскасы азыр иш кылам десеңиздер өтө бир возможность көп. Иштегенге желание болуш керек, болду. Бул жакта сыртка жакын, бул жак болсо жанагы мал сарай узун трасса 56 га 10. Анан тугандар, азыр жүрүңүздөр биринчи мал сарайды көргөзүп берейин, анан чыгып шашылбай маалымат берем. Жакшы. Жайыты кеңири, эң негизгиси чөп боюнча маселе жаралбайт. Анан комментарийде жаза берет, суу жок, бул жакта суу жок деп. Келесиздер, көрүп анан ишенесиздер тугандар. Суу бар. Себеп дегенде Каратай менен Башбулакты билесиздер, бул суунун башталышы. Суу ушул жерде. Ушул Каратай Башбулактан мен деген ФБК району, Авиагородок тарапта жайгашкан Арыкжан айылына, көптөгөн райондорго, айылдарга ушул Башбулактын Каратайдын суусу барып турат. Аны билет бардык эле. Жогору тарабы чөп жыя турган навеси, бул жагы болсо малдардын малкана дедим, айтканда акур, слив бардыгы даяр экен. Мына оң капталы болсо торпок багат элем дейт. Сол тарапта болсо кой багат экен тугандар. Бүт бардыгы пландаштырылып, бөлүнгөн.
лайктан басыңыздар туугандар, сиздерден эч нерсе кетпейт. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул мал сарайдын видеосун жиберип койсоңуздар болот, алар да кирип көрүшсүн. Документтери бардыгы так. Эң негизгиси жери кенен туугандар, 1 гектар 72 соток. Документинде ошондой жазылган экен. Азыр эми ар кандай мал сарайлар бар да, жери 15 соток болуп калат, 20 соток болуп калат, кичинекей болупчу. А бул жерде өтө кең жер туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Анан туугандар мал жакта жанагындай станок дагы бар экен, ошондо көргөзүп коебой деп ээси суранды. Эми көргөзүп коеюн, калуучулар алсаңыздар болот. Бул станок отдельно, мал сарай отдельно сатылат. Бул жанагындай пакет бар го, пакет чыгара турган станок экен. Ошол утепление кылып коюптур, атайын ишкана кылыпчы. Утепление болгон, бардыгы жакшы, айнек терезелери темир защита менен, анан бул жакта темир эшик дагы орнотулган. Бул ошондо станок 6 миллион сом деди, анын кеми бар экен, айткан баасын эч ким сатпайт. Туугандар, менимче границаларын түшүндүңүздөр, так. Мына жардан бери жагы документ боюнча сиздердин жериңиздер. Бул өйдө тарабы ошо тоо тарапка чейин. Бул жагы болсо, мына трансформатор, ошол жерге чейин границасы. Бул жакта граница, бул жакта да жар турат, ошол жерге чейин документ боюнча сиздердин жериңиздер туугандар. Адашпай жакшылап түшүнүп алыңыздар. 1 гектар 72 соток. Баасы канча дей турган болсоңуздар, станок 6 миллион сом, анан кеми бар. Эми мал сарайдын баасын айтайын, мына үй менен. Канча дей турган болсоңуздар, 120 миң доллар. Жакшы баа негизинен. Азыр шаардагы жаңы квартираларды деле ошондой баага коюп атпайбы? А бул жерде бул бизнес болуп атат туугандар. Үйү бар, мал сарайы бар, локация сонун жерде. Мындай мал менен иштегендер түшүнөт. Азыр мал бизнеси да өтө актуальный туугандар. Себептен эт кымбаттап атат, сүт кымбаттап атат, карап көрөсүздөр. 120 миң доллар, анан кеми бар. Эсин номер ушул видеонун экранында жазылган, барыңыздарга ийгилик.